Nарын уақыты нарында бір жерге жиылып, көліктер өткіліп жатқан. Чүліктер өтөлі, таласқа өтөлі. О жақта чечелі вопросты. Келечек үшін, қырғыз үшін, маға байлық, бийлік, ондай мансаптар керегі жоқ байтылы. Мен каждый структураларға қайырыламыз бүйтіп барына. Мына көчелер бір жерге барсам, уже госструктуралар қачан дейді. Болбай қалды дейді. Біз теле шығамыз дейді. Мен деле өзім да госто іштеймін. Ошо үчүн бир туугандар. Маякта лишний сөздүн баарын чекке карыштырып конкретно боло турган. Секирген секирди. Секирип келген секирип келди кайра. Азыр бул жерде могул выбарды өткөзсөйсөк, анда биз утулдук, кыргызстар утулдук. Бул жерде турабыз азыр. Флаг биздики 120 атса турат. Эң акырында кыргызстарбыз да. Каякта кыргызстар, бүт жерде кыргызстар, малайбыз, кулбуз, миграциядабыз. Светофордун астында, мечиттердин астында, базарлардын астында. Ошолорду ойлонуп туруп, бир конкрет тыйынчыкка келели байкелер. Бирөөнүн лямкасын тартпайлы. Мен лично Кыргыздын тукум үчүн, келечеги үчүн лямка тарткан башымды койгом жерге. Эркексиңер келгиле байкелер. Тамак ичип акыры чийтили болгондон 2 мүнөткө, 3 мүнөткө деп оштон келген байкеш тайып кетти ал. Неге тайып кетти? Неизвестно. Эч кимге деле курска койгон жок. Мактын баарыбыздын фамилиясын сурап. Шуну ойлоп токтотоп, чечтикпи, кирдикпи могу үйгө? До конца бир решение кылалы байкелер. Карасак, что-то ар бирөөбүз ар кайсы чаңжырайбыз да. Лидерлерди угалы, Нарындын, Көлдүн, Таластын, Чүйдүн лидерин угалы. Ошолорго баш ийели да ход коелу. Жанак 1500 айылдан баланы чыгарганга ошондо программа киргизели. Анткени баарыбызга бирдей болот. Эртең сеники эмес, Нарындан 30 чыгыптыр, Көлдөн 80 чыгыптыр. Кандайча бул деген разногласие болбосун. Каждый айылдан, 7 областы каждый айылдан 1500 айыл бар экен. Чем ошолорго төлөп берип, ошолорду сыйпап карагандан жакшыбы? Жети жакта азыр 60 000 чиновник, 60 000 госструктурада иштегендерге бергенге жакшыбы? Алардын жарымысынын акчасын жеп алып атышат чоңдор дагы. Чоңдор ашып кетсе бир 20-18 000 начальник, жанак зам директор, коммерческий директор. Ошонун баары сейчас творят маякташ болгон нерсенин баары байкелер. Ошон үчүн давайте бекем кармап туруп, четко, конкретно каяктан коелу. Мен оюм давай Нарын менен Талас. Мо Чүйдөн манжор беребиз. Манжор беребиз Чүйдөн. Мо кайсы паркка чогултуп атат эмеге. Ошол жерге манжор беребиз, Талас менен Нарын конкретно күпүлдөйлү. Ментер да бурабыз мында. Анда мындай, эгерде Нарын Таласта 7 областта десек, анда бул улуттук жыйын эмес. Наразычылык акция. Ошону. Баары бар чогулушубуз керекпи? Негизи түпкүлүгүндө. Керек. Баары коп сен этеги бийлик качып кетип, бийликке кирип кеткен убакта дагы бирөө жарым. Баары чогулмайынча болбойт да мына нерсе. Туурабы? Тышкы карыз туруп, аны ким чечет? Басып алган топ келип чечеби? Эми азыр билбейм мен ар кимдин өзүнүн баягы жүрөгүнөн чыккан бир чечим болуп чыгар. Но менин сунушум единственный. Каерден кылбайлы бөлүнүп жанымын токтотолду. Тиеден кылабыз, беден кылабыз дегенге мен макул эмесмин. 2 жерден кылып алып, 3 жерден кылып алып, бөлүнгөн жерде бөлүнбөй жүрүп анан чача-мача болуп элек десе. Эл башында турганда. Эгерде бул сапар азыр элдин ынтымагы келтип, сонун келди. Элдин ынтымагы ылдырап ала турган болсок, баягы кыз коймойт. Анда эртеңки күнү элге уже өзүбүз таап атпайбыз, бийлик анан точно ошону сүйлөшөт да. Конкретно кум жеткен жерге. Бул жерден бир жерге чогулганыбыздын это мүмкүнчүлүк. Анткени биз мына коюла турган маселелердин баардыгын чогултабыз. Булар чогулса дегеним мындай да. Мен эртеңки күнү кайрымызда өзүмөн айтайын да, мен уже Барбаровский, Сапаровский, Атамекеновский, ким болбоду, скилен бар, келгиле. Чогулуп атабыз да акыл. Берден азыр биз бир топ болуп эле өзүбүз эле бир 1000 жигит болгон өзүбүздүн правосын качать этейин деген жерибиз жок да. Жок ошондой. Анда биз партиядан айырмабызбы? Биз баардыгын чогултуп атабыз. Агында, каразында, жаңылганында, жаңылбагандагы, байында, кедейинде. Анткени эртеңки болуп аткан нерсе мына уже Таласка Кытайлар кирди. Бизге арык чыгып берет экен Таластан. Кана салып берет экен. Таласта эч нерсе колдон келбейт экен да. Эл жок экен. Кытай салып берет экен.
5 yıl salat eкен anda. Şunda da. 5 yılın içinde kaça Kıtay olmaydı ne? Toys koopsuzluk. Kaça Kıtay jeyim. Meni bölge çoğaldı. Anda bardığızda şey var. Aytып атам го, мен иште жөө барганга дайынмын энем 3 күн 4 күн алдын чыгып алып. Ошондой чечим менге деле да барды. А мен шартым бар, мен шартым жок, мен мүмкүнчүлүгүм бар, мен мүмкүнчүлүгүм жок анан. Алыс болуп калат, жакын болуп калат. А эл колдойт дегени азыр бүт жердеги эл колдойт. Эгерде туура элге маселе койсок, нарынын барсаң нарынын колдойт, талазын барсаң талазын колдойт. Чаткалга барсаң мени жармайын деп тур чаткал. Кен байлыгын чечип алабыз. Любой баткен база баткен ошончо элге лаптырын чегара чечип алып деп алар. Туура. Эл любой жерде колдойт жигиттер. Антен бардык жерден келип атабыз да бардыгыбыз. Туурабы? Бардык жерде кандай положение? Эл нааразыбы? Иншалла. Мындайда жерде мынакени болуп коёбу. Ар бир айында мынакей эмеде жок, кандай болбойт. Жерден только күйгөндөр, уккандар, билгендер барат да баары биз чакырган жерге ошондойлор эле барат. Анан кийин ар бир айда чогулталып деген алып только обращение эле болот. Аяктын келген анан келбегени көрүнөт. Жерде эки жерин деген себеби мындай болот да. Таласка мисалы үчүн 20 миң чогулса, анан дагы 20 миң чогулса 40 миң болуп калат. Орнун бир жерге коелу, жана бир жерге. Ошол жерде кайсы вопрос эмне болуп эметип турган бири-бири менен байланышып, баары Бишкекке келебиз да. Жүрөбүз, Таластын нарында жүрөбүз. Бишкекке келиш керек. Бар. А чогуу келе, бияка плет чыктык, бияка биз чыктык. Болду келе. Берде дагы бир сунуш киргизем. Sen aytып атканда акыл газ жагына тиеде жана баарына каршы дегендер Эрнест менен Марс келди. Площадьтан эле чогуу алдыбы болду булар менен чечишет. Баардыгын чогуу. Андай болбойт. Сразу чогуу болуп. Бир эмеге бекемдер келиш керек. Бир жерге чогуу элечи туура. Бул ар бирибиздин ушу 30 жылдан бери канча ата бабабыздан келаткан муну алтын суу, жер, ушу бүт бардыгы чечилбей келатыр да. Ошолор керек болсо 30 жылдан берки эмени Алладан берген ата бабабыздан калган аманаткачы булар да даже жооп бериш керек. А биз туура жол менен барсак, туура сүйлөсөк, эл колдойт, келе берет. 5 миң чогулабызбы, 10 миң чогулабызбы, туура сүйлөп, туура багытта кетсекчи, биримдикте болот. Эл кошулат да, баардыгы да кошулат. Эл колдойт. Анан бекем болуш керек да. Анан тигил айткандай, тиякты бир сүйкөн, анан биякты бир сүйкөн жигиттей, эркекче. Аманат деген ар бирибиз жооп бере турган нерсе. Ошону туура жооп берип, туура өткөрүп алып, туура иштетиш керек. Биз өзүбүз бир жерге чогулсак, анан кийин жерлерден эл колдой берсин деген вопросто. Чогуу 5тен 10дон жаштар букаралар ойлап да ушундай жыйын кылып эр азамат жигиттер. Биз колдойбуз бара албасак да. Деп койгон өзү да уже менен нарын колдоп кетти. Чаткалдан обращениябызды чаткал колдоп кетти. Баткенден обращениябызды баткен колдоп кетти. Биз обращение жибердик. Анан ошол жерден чечимди чыгарып, элдик бийликти орнотобуз деп ыкмазын баарын чечип, анан кийин чогуу Бишкекти өзү аттансак, биз келгенче уже бияктагылар келип калат го дейм, башка жакта. Барган жерибизден жана бала чакасы менен үй бүлөсү менен чыгып келе турган болсо кара жашы дебейчи. Муракта үйлөр жаш балдар жүрөт, ата-энелер, байкелер жүрөт, эжелер жүрөт, колдон койчуган. Андайлар кантип эме болбосун? толтура байке, мисалы менде да 2 кызым окуйт, 2 кызымда где-то bir 60тан эме бар да, WhatsApp бар, 60тан родительский WhatsApp. Ошактан карап турабыз. Бар эле азыр школду качан ачасыңар, садикти качан ачасыңар. То есть элдин баары нааразы да. Бул жерде туура жакшы хикмат менен оң жакка буруп кетиш керек. Мушташып, талкалашып, бирөө-бирөөбүз менен чабышпай, бирөө-бирөөнү жамандап, туура ход коюп кетсек бул жакшы болмок да. Ошонун баарына кайдыгер карабаган жигиттердин баары отурабыз ушул жерде. Кайдыгер карабаган жигиттер, кайдыгерин караган жигиттер көчөлө билинип калды баягы.